göz gözü. Elin ahvalın, alardan çamıça problemaların aytmasına gördük geldim. Hem ошол Koktашka da Sermeyge жолуп кетейин деп келдим акай. Урматтуу угандар, эми бүгүнкү маселени бүт Кыргызстан билип турат. Кыргызстандын ар бир жараны, ушу Баткенде болуп аткан окуяны, Koktашта болуп аткан окуяны, Аксайда болуп аткан окуяны ар бири билип турат. Ошондуктан ошолордун катарында мен дагы иштектен көрүп билип туруп, унчукпай отура албадым. Унчукпай отура албай, өзүм барып көрүп билип элейинчи. Эмне болуп атты экен элибиз деп келдим. Урматтуу угандар, мына бул жерибиз, мына биздин топурагыбыз, жерибиз бир эле эмес. Бир эле мына Кокташтан элдики, Баткендики эмес. Бул ар бир кыргызстандыктын жери. Менин дагы жерим. Силердин дагы жериңер, баарыбыздын жерибиз. Ошондуктан биздин жерибизде ушундай маселе болуп аткандан кийин ушуну көрөйүн деген максатта келип отурамын. Демек бул маселе ачык айтыш керек. Бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе. Эки мамлекеттин ортосунда маселе болгондуктан бул бир гана жол менен чечилет. Сүйлөшүү жолу менен. Чабышуу жолу менен чечилбейт туугандар. Чабышып, мен мындан күчтүүмүн, ал менден күчтүү деп тытышып, чабышып чече албайбыз. Эки мамлекеттин ортосунда болгондон кийин биз муну дипломатиялык жолдор менен, сүйлөшүү жолдору менен, переговорлор менен гана бүтүрөбүз. Бирок ошол переговорлордо, ошол сүйлөшкөндөрдө мамлекеттин кызыкчылыгын, ушул жерде жашаган ар бир адамдын кызыкчылыгын сактаганга бүгүнкү күндө бийлик милдеттүү. Биз бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мына ушул азыркы бийликте отурган адамдарга, ушул бийликтин өкүлдөрүнө представлять этип келип аткандарга мүмкүнчүлүк берейли. Сүйлөшсүн ошолор. Чечишсин ошол маселени. Чечиш үчүн биз талапты коюшубуз керек. Бирок чечкенде мына кече жылмалап коюп маселени бүгүн чыгып атат, туурабы? Бүгүн жылмалап койсо, эртең дагы чыгат ушул маселе. Ошондуктан 80-жылдан бери токтоп экен. Сөз бериңиздер. Ошондуктан, урматтуу угандар, ошондуктан маселени тамырынан чечиш керек. Чечкенде канчалык кыйын сүйлөшүү болсо дагы, канчалык оор сүйлөшүү болсо дагы, башка болсо дагы элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин коопсуздугу үчүн маселени чечүүгө милдеттүү. Биз ушуну талап кылышыбыз керек. Бул бүгүнкү күндөгү биздин же силердин ар бир граждандын укугу эмес, бул биздин милдетибиз. Милдетибиз. Биз кантип болбой калды, жүрбөй калды деп туруп бир карыш жерибизди же эки карыш жерибизди алдырабыз. Биз алдырбайбыз. Мына бүгүн жума күнү, урматтуу угандар, биздин жан коңшуларыбыз дагы Alhamdülillah musulmanбыз деген musulman халк. Ушул жерде турганыбыздын почти 100% musulmanбыз. Musulmanдар бири-бирине таяк көтөрүп, бири-бирине капа кылып, тем более бири-бирин өлтүрүп соктурганга жол бербешибиз керек. Биз бир тууган элбиз. Бир тууган элбиз. Ошондуктан биз булар менен жакын коңшуларыбыз менен сүйлөшүп чечишибиз керек. Буларды биз ачык эле айтайын. Düşman kadar görüşümüz gerek. Komşu kadar görüşümüz gerek. Komşular biri menен til tabışpay kişine talaşıp ketken kadar görüşümüz gerek. Düşman kadar görüp alıp ağıla. Ayrıca bir de yaş balları var, kanı kızık balları var. Uşu tuğra düşüngülü. Eğer de kanı kızıklı kılıp durup sizler bir işkile duran bolsaňor, alar daha bir işkile. O taşıyıp bu. Oşont koyup keter. Oşonduktan hurmattуу uganlar biz kişine sabırlılık kılaylı. Sabırlılık kılaylı. Мүмкүнчүлүк берейли сүйлөшкөнгө. Жана гана кеттик десе де 5-6 онубуз жүзүбүз чогулуп алды, чаап кетип кала бербейли. Бирок урматтуу угандар, бул биздин урматтуу коңшуларыбыз билиш керек. Эгерде бизге бир муштум көтөрсө, биз 2 муштум көтөрөбүз. Эгерде бизге 2 муштум көтөрсө, биз 10 муштум көтөрөбүз. Биздин мына коңшуларыбыз билиш керек муну. Биз буларга musulmandık, bir tuğandık mı?
Туугандар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Ташиевдин 2018-жылы Көкташ айыл менен Аксай айылына барып элдер менен жолуккандыгы ушул жерде сүйлөгөн, көрдүңүз. Айтып атат, бизге бир кол көтөрсө биз 2 жолу кол кайтарабыз деди. Мына кечеги 2020-жылы Баткенс окуясында, чек ара маселесинде, ошондо бул киши, булар биздин Тажикстан Республикасы биздин границабызга кирип 44 жараныбызды өлтүрүп кетти. Бул кол кайтардыбы деген суроо жаралат туугандар. Бул сөзүнө турдубу деген суроо жаралат. Ошон үчүн мындай популист сөздөрдүн, мен ошон үчүн популист сөздөрдү ойлойм туугандар. Себеби бул айтып атат, 2 жолу кол кайтарса биз 10 жолу кайтарабыз деп атат. Ошон үчүн туугандар, факты менен, мына сиздерге мен факты менен айтып кетип атам. Бул адам ошол маалда бекерчи адам болчу. Мамлекет иштебейт болчу. Бул ошол маалда эле популист сөздөр менен элге жагынып Баткенге барган кези. Мен эфирге киргенче саламатта болуңуздар. Бенбекиев Эмил Маликович.